Assalamu алейкум мекендештер. Баарыңыздарга чоң салам. Биз үйгө келип эс алганыбызга бир күн болду, бирок өткөндө сиздерге сөз бергендей Чикаго шаарына азыр чыгып жатабыз. Кудай буйруса бир жарым сааттын ичинде даярданабыз, Чикаго шаарына барабыз, Чикаго шаарынын кооздугун көрсөтөбүз, сиздерге бийик имараттарын көрсөтөбүз. Кыргыз мекендештер ачкан кафелерге барабыз. Анан ошо Чикаго шаарындагы биздин мекендештер менен кезигип, коурашып, сиздерге керектүү бир жакшынакай маалыматтар табылат деген ойдобуз. Анда ошо жолдун астында бир бабидин жасап бир жит чыгарып койдук эле. Азыр ошол бабидинге бата кылабыз дагы жарым сааттын ичинде. Жолго чыгабыз достор Чикаго шаарына. Бата тилеп коелу, бисмиллахиррахманиррахим. Келгиле. Биз жанатан бери мамасы жасаган тамактан ичип, курсагыбызды тойгузуп, жолго даярданып, анан ошо жолдун астында кичине бабидин жасап, жанатан ата бабаларга арналган Кураныбызды окуп койдук. Азыр мындан кичине ос тийип жеп, жолго чыгалы, Салимушка. Мен алтын кызым го, мен жаркын кызым. Мен кичинекей жөжөшкам. Мекендештерин көбү Салимага салам деп айтат. Салам деп койчу. Салам. Ай, молодец. Жакшы болуп турбу? Даамдуу болуп турбу? Жей кой. Даярданып, анда жолго чыгалы, достор, Достор, биз өтө деле кеч чыккан жокпуз. Азыр саат болгону 5:30 болду. Азыр анча-мынча уюмдарды салыштырып, 6-ларга жакын чыгып кетебиз. Анан бүгүн Чикаго шаарына жетпесек дагы Индианаполис шаарынан токтоп, аякта гостиницага жатып алып, эртең менен эрте чыгабыз. Азыр үйдөгүлөр чыгат, Кудай буйруса. Достор, ошондой атайын баратабыз. Анын үстүнөн менин кайным Чикагода, алардын social security'si келген, ошол social security карточкасын да жеткизип коюш керек. Астыга койгон пландар дагы бар болчу. Бүгүн убакыт болгон жок, эртеден кечке уктап эс алдык. Как раз эртең бүрсү күндөрү ошо Чикаго шаарына жеткенде жана оюндун жыйынтыгында чыгарабыз. Анда акырындан жолго чыгалы, достор. Бул жерде бир эки трак жанатан бери бири-бирин аша албай кетип бартат. Индианаполис шаарына 1 сааттык жол калды, достор. Жакшы эле скорость менен кетип барчат, 73 менен кетип бартат. Өкө тең катуу айдайт экен. International деген трак эм бул. Utility деген exit close. Utility деген трейлер экен. Трак болсо Redliner Columbia экен. Булар да катуу жүрүшөт. Индианаполис шаарына аз калганда Салимушка чыр сала баштады, гостиницага барабыз деп. Мына Индиана штатына кирдик. Анда шаарга эртең бармай болуп калдык.
Amerika'nın желеги желбірейт. Значит, кичине шамал бар экен. Глушитель опасный го. Дарылдайт экен. Тегил жакта трактор эс алып жатат. Кайра жолго чыгалы, достор. Достор, биз Индианаполис шаарына жетпей калдык окшойт. Анткени Салимушка кичине сир салып атат. Индианаполис шаарына бир 20-25 майл жетпей. Ол жерде бир 4-5 гостиница бар экен. Бир экөөнө чалдык. Чалсак 100дөн өйдө сурап атат. 139, 145 деп. Паркингтерине да төлөйсүңөр дейт. Анан дагы чалып атабыз. Жанагы акыркысына чалып атасыңбы? Азыр үмүт чалып көрсө. Көрөбүз канча экенин. Ошол жака токтоп, анан эртең шашпа Индианаполис шаарын кыдырып, андан ары Чикаго кетебиз. Hi, how are you doing? I'm good, thanks. Do you have available rooms for today? Yeah, for tonight. What's the prices of it? I see. What will be the total price with taxes? It will be $80? I see. That sounds good. Thank you so much. We are on our way to your hotel. We'll be there after maybe 15 minutes. Okay, that sounds good. Thank you so much. Have a good one. Bye. See you. Канча экен дейт баасы? $60. $80 бул эмнеси? Таксысы мененби? Такса менен. О, жакшы болгон турбайбы? Ата бул жакта таксы кошо беришет буларчы. Например, жазып коюшат. Гостиницанын баасы мынча деп. Например, $80 деп коет, чалсаң. Таксы, паксы, анан паркинги, анан мынча кошосуң, тигинче кошосуң деп атып. 140, 150, 180ге чейин чыгарып ийишет. Азыркы гостиница жакшы экен. Общий эмеси бесплатно экен? Паркинги. Парковкасы бесплатно. Таксысы менен кошкондо $80 жакшы экен. Анда ошо жака барабыз. Биз дагы ошо жактан Америкада жашап атта кичине экономдоп турабыз. Ашык акча төлөбөгөнгө аракет кылабыз. $180, $150 төлөгөнгө караганда $180 биз үчүн жакшы баа экен. Аз эле калдык, Кудай берсе. 3,5 майл калдык. Салимушка кыйналып кетти. Салимушка. Уктай баштады го. Так, келдик. Бул жак ичине азыр кирип көрөлү. Мына достор, мен эки жакка чыкканда бардык нерселерди көрсөтүп жүрөм. Бизге болот, эртең 11ге чейин чыгып кетиш керек экен. Мына эки кровать бар экен, кадимкидей эле гостиница экен, $80 болгону менен. Микроволновкасы бар экен, кычыраган холодильниги бар экен. Телевизору бар экен, телевизор көрүп жатат экенбиз. Чакан экен, компактный экен. Мынакта кийим илгичи, чач кургаткычы, жуунган жери, самын сумундардын баары бесплатно экен. Ванна, туалети дагы анча чоң эмес экен, полотенцелери апа-пакай. Жакшы достор, калдык анда ушул жерге. Эртең улантабыз, саламатта болуңуздар. Биринчи этаж экен, как раз машинанын жаныбызга коюп алабыз. Кийинки эфирден жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар.